Атпай кыргыздын ар бир жери ыйык, ташы алтын, чөбү асыл, суусу мүрөктүр. Бирде кемип, бирде толуп турган дүйнөдө элибиздин энчисине нелер туш болбодо. Ошондой кезеңдердин биринде элибиз азыркы Ала тоону туруктуу байырлап, туусун сайган эмеспи? Дал ошол Теңир тоонун түштүгүндө орун алган айтылуу Ак Талаа аймагы жайгашкан. Абасы таза, суусу тунук, жери ажайып Ак Талаа районунун борбору болгон Баетов айылынын түзүлгөнүнө быйыл 90 жылдын жүзү болуп, айылыбызда жашаган тургундар чоң кубаныч менен торколуу тойду белгилөөнүн астында турабыз. Арине, элибизде тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт дегендей, айылыбыздын дээрлик бир кылымга тете тарыхына кылчайып карап көрсөк, 90 жыл башта айылыбыздын аты Дөрбөлжүн аталып, Ак Талаа районунун борбору болуп 1928 жылы негизделген. Алгач Дөрбөлжүн, Ичке суу, Терек, Келте чап деген 4 колхоздон турган айыл болуп, 1931 жылы Жогорку чарбалар биригишип, Дөрбөлжүн колхозу болуп уюшулган. Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун 1981 жылдын 5 майындагы указы менен айылыбыздын аты кыргыз элине белгилүү ырчы, комузчу, обончу Муса Баетовдун ысымынан Баетов болуп өзгөртүлгөн. 1992 жылы атактуу ырчы Муса Баетовдун 90 жылдыгы чоң салтанат менен белгиленип, айылга анын атында музей ачылган. Бүгүнкү күндө районубуздун борбору Баетов айылында 12 миңге жакын калк жашап келет. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы демекчи, 1980 жылдардын акырына чейин Баетов айылы боз жалпак тамдар, көчөлөрү иретсиз, жайма арыктар, чаң баскан айыл болуп, болгону борбордук 1-2 көчө түздөлүп, асфальтталган эле болбосо, аллея, тротуар дегендер али курулай эле келе. Кийин 1986-1990 жылдардын башында райондун борбору болуп көрбөгөндөй өзгөрүүгө дуушар болду. Чаң баскан айыл кыска убакыттын ичинде көркөм кичи шаарга айланган. Чырпыгы өсүп чынар болуптур дегендей, мол аракеттен ири ийгиликтер жаралып, Баетов башкача нукка кантип бурулганы тууралуу азын-оолак кеп салабыз. Ак Талаа элинин көрүнүктүү инсандары Турду Жиргалбеков, Орокчу Байсеркеев жана Өмүрбек Дөөлөевдер учурунда жазган маалымат булагына таянып, төмөнкүлөрдү мисал катары келтиребиз. Ак Талаа элинде ынтымак ырашкерчилик менен биримдикте иш кылуу жаатында өзгөчө жакшы жөрөлгөлөр болгон экен. Айта турган болсок, Баетов айылынын тургундарынын ошол айылдагы мекеме уюмдардын жумушчу кызматчыларынын күчү менен төмөндөгүдөй иштер жүргүзүлгөн. Айылдын ички инфраструктурасы оңдолуп, көчөлөргө архитектуралык талапка ылайык 48 километр типтүү арыктарды цемент менен куюшуп, анан калса өздөрү колго таптагыш жасап алышып, жөө кишилер жүрүүчү 15 километр тротуар, аллея салышкан. 18 көчөгө, башкача айтканда, айылдын 90% көчөсүнө асфальт төшөлгөн. Көчөлөр күнүнө 2 рет атайын машина менен жуулуп, 24 аялдамалар курулуп, айылдын ичине эл ташуучу 2 маршруттук автобус жүргүзүлүп турган. Эң кызыгы ошол кезде Ош жана Жалал Абад облустарынан башка бир дагы облустарда, шаарларда, райондордо жок мезгилде Ак Талаа райондук телевидениеси уюшулган. Саламатсыздар. Экраныңыздарда Ак Талаа райондук мамлекеттик акимдиктин жергиликтүү телевизорсөтүүсү. Биз уюштурган телевидение жергиликтүү телевидение. Акимчиликтин алдындагы телевидение мына ушул кыйынчылык мезгилден бизге ушул райондун бийлигине, райондун акимчилигине
мындан ары дагы эл менен жакындатып жардам береби деген ниет менен биз ушул тартыштык мезгилде жергиликтүү сыналгы тобун түзүп жатабыз. Азыр республикада Ош областында жана Жалал Абад гана областтарында бар, ал эми башка шаарларда, райондордо мындай жергиликтүү сыналгы тобу уюшула элек. Райондук акимчиликтин алдында атайын сыналгы үчүн ящик уюштурдук. Ушунда элдин пикирин билсек, ким менен жолугушкусу келет, кимден интервью алгысы келет, кайсы мекеме ишканалардын жетекчилери же болбосо алардын иши менен таанышкысы келет, кайсы органдардын жетекчилерин көргүсү келет, пикирин уккусу келет, иши жөнүндө билгиси келет, жана кайсы эле участкаларда деги эле ушул райондун ичинде жүргүзүлүп жаткан ушу элди кызыктыра турган кайсы объектилер жөнүндө билгиси келет, мына ушулар жөнүндө кабар этишсе, биз алдын ала атайын программа түзүп туруп, анан ошол боюнча сиздерге көрсөтүп турсак деген оюбуз бар. Биздин максатыбыз ушул азыр мына демократия мезгили. Эл менен бийликти, ушул аткаруучу бийликти жакындатуу максатында. Азыр эл арасында тартыштык болуп атат, кыйынчылыктар болуп атат, жетишпегендиктер болуп атат. Тейлөөдө өзгөчө, адамга шарт түзүүдө ушул жумуштарда абдан оорчулуктар болуп атат. Мына ушуну биргелешип жеңүүгө, ушул кыйынчылыктардан чыгууга атайын биргелешкен аракет керек болуп атат. Баетов айылынан жергиликтүү телевидение аркылуу райондогу болуп жаткан социалдык экономикалык, коомдук маданий иштер, элдин турмуш тиричилиги тууралуу, мекеме ишканалардын жетекчилери аткарып жаткан иштери жөнүндө элге байма-бай билдирүүлөрдү көрсөтүп турушкан. 30-40 жылдары курулган боз чөпө жалпак дүкөндөр бузулуп, ордуна 3 айдын ичинде архитектуралык типтеги 2 соода комплекси, бир канча типтүү дүкөндөр салынып, андан тышкары оюн зоог өтүүчү сахнасы менен азыркы төрбөлжүн аянты курулган. Урматтуу жергиликтүү телегөрүүчүлөр, кечээ күнү жекшембиде Баетов айылында соода борборунун ачылышына арналган чоң салтанаттуу майрам болуп өткөн эле. Биз азыр сиздерге ушул салтанаттуу майрамдан тартылып алынган видео тасманы көрүүгө чакырабыз. Районубуздун борбору Баетов айылы бүгүн өзгөчө көрктүү, өзгөчө сулуу. Береги видео тасмадагы соода борборунун курулушу тез жана сапаттуу бүткөрүлүп, бүгүндөн баштап пайдаланууга берилмекчи. Айылыбыздын ажарын арттырып, ар бирибизге кубаныч тартуулаган бул жарашыктуу дүкөндөрдү курууда райондук чарбалар аралык механизациялаштырылган көчмө колоннасынын Кашкарбаев Мамаш жетектеген бригадасы жана айылдык курулуш оңдоо мекемесинен Түгөлов Калыбек жетектеген азаматтар мыкты иштешти. Өзүбүздүн уландар, жигиттер, курулушчу уста балдар мына 3 айдын ичинде, ушул 3-майда баштаганбыз, 3 айдын ичинде бизге татынакай соода комплексин куруп берип, ушул Баетовдун айылдын жаркын маанайын дагы ачып отурушат. Бул райондук аким Жолдош Беркбаев Дөрөтөкулбаевдин жекече демилгеси боюнча башталып, сапаттуу түрдө Баетов айылынын борбордук аянтын жаңылатып, айылыбыздын көркүн чыгаруучу. Учурунда жергиликтүү эл Кызыл Аянт деп атап алган жайы бар. Долбоору Каракол шаарынан алынып, маданий иш-чаралар өтүүчү типтүү 2 клуб салынган. Мындай курулуштардан райондун башка айылдарында дагы типтүү 14 дүкөн, 8 мончо жана 9 клуб курулуп, айылдардын бирден борбордук көчөлөрүнө асфальт төшөлгөн. Жаштар үчүн шарт түзүү максатында узундугу 80 метр келген шаардагыдай стандарттуу ачык бассейн салынып, күндүзгү жарыктар орнотулуп, таза суу киргизилип, айланасына кум төгүлүп, кадимки көл жээгиндегидей пляж уюштурулса, бассейн жаштарга гана эмес, жалпы айыл элинин жайкы эс алуучу жайына айланган. Мындай бассейн буга чейин райондо эле эмес, Нарын облусунун тарыхында болгон эмес.
а балким республикада райондордун ичинен биринчи курулгандыр. Быйылкы жай кызыкта каникулдагы балдардын сүйүктүү жайына айланды. Бул жерде жайлатта берегинтип тестер балдар өксү болгон жок. Мотураңдашкан бөбөктөр балалыктын алтын күндөрүнүн кымбат учурларын ушул жерде калтырып жатышкандыгын азыр кайдан сезишсин. Кудай буйрса, кийин чоң жигит болгондо ысык көлгө барышып, бул жерде үйрөнгөн сууга сүзгөн өнөрүн көлдүктөр менен тең жарыша көрсөтүп, бүгүнкүсүн сыймык менен эскерип турушар. Элдин маданиятын көтөрүү, ынтымагын чыңдоо максатында ар бир жуманын ишемби күндөрү жогоруда аталган Дөрбөлжүн аянтында 6-күнү кечинде аттуу мекеме ишканалар арасында ыргеселер байма-бай өткөрүлүп турган. Аталар, агалар, иннилер, Кушубак кечиңиздер менен. Сиздерге Актала райондук Керекче Кол коллективинин атынан ысык салам. Ошол маданиятка болгон камкордук жерде калбай, айылыбызда түзүлгөн Тоо шаңы фольклордук ансамбле республиканын ичинен жалгыз тандалып, алыскы Японияда өткөн Азия өлкөлөрүнүн фестивалына катышып, дипломант болуп кайтышкан. Мамлекеттик деңгээлде белгиленүүчү майрамдар айылыбыздын жалпы элинин, мекеме уюмдарынын катышуусу менен көчөлөр толо шаң менен парадтар өтүп жана эмгектин алдыңкылары даңазаланып турган. Акталан элибиз ынтымактуу. Берилген тапшырманы дайым аткарат. Анын ичинен жеңиштиктер ынтымактуу. Сагынагы менен башкармасы мындан бүгүндөн баштап ынтымактуу болот. Биз чапкан ынтымактуу болобуз. Жогоруда белгилегенден тышкары айылыбыз социалдык маданий жактан өнүгүү менен гана чектелбестен экономикасы жана айыл чарбасы тармагынан дагы алдыга жылыштар болуп турган. Ошентип чаң асманга көтөрүлгөн Баетов айылы аз убакыттын ичинде элдин бир муштун болуп түйүлүп биримдикте иш кылганынын натыйжасында айылдын ажары болуп көрбөгөндөй өзгөрүп, кичи шаарга айланган. Ушул жана башка көптөгөн иштер борбордун планына кирбей, атайын каражат бөлүнбөй, алардын көрсөтмөсүз эле жергиликтүү резервдин эсебинен жалпы элдин колдоосу менен ишке ашырылган. Жогорудагы иштердин демилгечиси, башында турган уюштуруучусу жана көзөмөлгө алып
аягына чыгарган ошол кездеги район жетекчиси Дөөлөтбек Берикбаев болгон. Албетте, бул иштер оңой олтоң эле ишке ашып кеткен эмес. Көтөрүлгөн демилге элдин колдоосун камсыз кылуу үчүн Дөөлөтбек Берикбаев эң алды өзүнүн аппаратында иштегендер менен 20 метр тротуар салышып, типтүү арыктарды цемент менен куюп, жыйынтыгын элге көргөзүп, Баетов айылын ушундай жол менен оңдойлу деп үндөгөн. Мекемелерде жалпы чогулуштар, кварталдарда эл менен жолугушуулар өткөрүлгөндөн кийин элде ишеним пайда болуп, улуу кичүү, кары жаш дебей жапа тырмак көтөрүлүп, иш башталган эле деп жазылат маалыматта. Туруктуу аракет үзүрлүү ийгиликке жеткирери бышык. Аймактын ошол кездеги мекеме ишкана жетекчилеринин, аялдар кеңешинин жоопкерчилик менен уюштуруучулук иштери, жалпы элдин түп көтөрүлүп кылган аракеттери Баетов айылыбыздын ажарын ачып, эл намысына татыктуу айыл кылып коюшкан. Кыскартып айтканда, ошол мезгил Баетов эле эмес, Ак талаанын алтын доору болгондой элес калтырат. Ынтымак кут чакырат дегендей, өткөн иштен сабак алып, бүгүнкү күндө дагы ошол бекем ынтымагыбыздан тайбай, аны жандантып, арыширетип, Баетов айылын эле эмес, дээрлик районубуздун ар бир айылында ушул өңдүү алгылыктуу иштерди уюштура билсек, ийгиликтин жаралаарына шек жок. Өлкө башчысы аймактарды өнүктүрүү жылын дагы 5 жылга улантуу демилгесин көтөрдү. Өнүгүүнүн анык өрнөгүн көрсөткөн Баетов айылынын үлгүсүн ушул тапта бүтүндөй республикага жайылтуу учурга ылайык болуп турган чагы. Журтубуздун биримдиги алдыдагы арбын ийгиликтерге жеткирерин айтуу менен көрсөтүүбүздү корутундулайбыз. Мааракебиз кут болсун, кадырман замандаштар.